Kimse böyle çıkılacak ha. Gelip böyle caklar aferikler. Bardактуу жердештер, агалар, эжелер, инелер, бир туугандар, мына бүгүн касиеттүү Токтогул жергесинде турабыз. Мына алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Атакам Кимсанбаевич Мадумаров атайын келип отурат. Азыр эми Атакам Кимсанбаевичтин программасына көңүл буруңуздар. Араңыздарда жүрөктө өткөн жакшынакай суроолор болсо берсеңиздер, ана ошондон бул биздин Атакам Кимсанбаевичтин бир жакшынакай ойлорун угалы. Кандай дейсиздер, а? Кандай болсо бир кол чаап коюңуздар, мен микрофонду сунуп коеюн. Уруксат бериңиздер, келиңиздер. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу аксакалдар, эжелер, апалар, кош келдиңиздер. Көнүп калыпсыңар де, тиги жактан сыртта турушубуз керек, бул жакка жакындабашыбыз керек деп. Аны башка жигиттер келгенде ошентесиңер. Мага жакын келип эле, момунда эле бир очор-бачар болуп эле ачыктан ачык сүйлөшкөнүбүз жакшы. Тартипке көнгөнүбүз жакшы, бирок ар бир кишинин өзүнө жараша тартип кылганыбыз да жакшы. Бүгүн келгениңиздерге ыраазычылык билдирем мен. Азыр ким айтты, программасын уккыла деп. Ондан бир аз эле убак башта парламенттик шайлоо болгондо дал ушул жерден жолугушканбыз. Ушул эле команда менен жолугушканбыз. Ошондогу сөздөрүбүз эч кылдай кыйшайган жок. Ал турсун биздин саныбыз өзгөргөн жок. Ошондо да 8-сан менен келгенбиз, азыр да 8-сан менен келдик. Мына туруктуулуктун белгиси ушундай болот. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Колдоп бердиңиздер. Биз менен же башка партия менен күрөшкөн жоксуздар сиздер. Сиздер өтө мындай бир эрдик көрсөтүү менен напсибиз менен күрөштүк. Ай напсибиз менен каттуу күрөштүк ошол жерде. Себеп не деген гана каражаттар иштебеди, не деген акчалар берилбеди. Биздин Токтогулда эч качан анчалык акча коротулган эмес эле шайлоого. Салам айтып өтөлү, ыраазычылык билдирели, рахмат деп баш ийип таазим кылып коелу деп келип отурабыз алдыңыздарга. Анан ушул жерде келгенде аз же көп кишиге карабайт азыр. Бир эле убакта түз эфирден 100 миңдеген кишилер көрүп отурат. Ошол эле Токтогулда же могу базарда отуруп алып деле көрүп отурат. Ошондуктан жанагы аз келдик, көп келдик деп ойлобоңуздар. Бул жерге жүрөгүңүздөр айдап келди сиздерди. Сиздер ушул чындык издеп келип атасыздар. Биздин программабыз ошол. Ыйман, мыйзам, тазалык, башка программа жок. Биз ыймандуу өлкө кургубуз келет, мыйзамды сыйлаган эл болгубуз келет, анан бардык жерде таза жашаган коом болгубуз келет. Бүттү. Мындан өткөн программа болобу? Болбойт. Анын калганын баары жалган. 11-жылы Атамбаев аларды буларды жасап берем деп силерди алдады. Мен келип эч нерсе жасабайм дедим. Булардын айтканы жалган дедим. Ишенбедиңер, көрдүңөр 6 жылдын ичинде. Андан 17-жылы дагы ушул жерге келип турдум. Күн аябай каттуу ысып кетти ушу Токтогулда. Эмнеге эл азыраак болуп калды десек, күн ысык да деп койдуңар, макул дедик. Күн тийип турган эле. Азыр эмнеге эл аз десе, суук дейсиңер. Жазда эмнеге эл аз десе, бар дыйканчылыкта дейсиңер, жайда келсе жайлоодо деп коесуңар. Күздө келсе бар орум жыйым теримде жүрөт деп коебуз. Качан жолугабыз? Кудайга шүгүр, телефон пайда болуп калды. Ошол аркылуу көрүп атасыздар. КТРдан көз каранды сызбыз. Себеп КТРди карасаң деле могул жигит. Кече бирөө айтып атпа, кайсы жерде жыйын өткөрүп атсам, КТРин карасам деле, ЛТРин карасам деле, регионун карасам деле, 7-чи каналын деле карасам ушул айланайын оорукчан болуп калдым деди го, көрдүңөрбү? Телевизорду сайгым келбей калды деди го. Токтогулда ким биринчи орунду алды? Кайсы партия алды эле биринчи орунду? Кайсы партия алды эле? Биримдикпи? Эмне үчүн биринчи орунду алды? Лидери жакшы беле? Же партиясы жакшы беле? Акчасы жакшы.
Ап баракелде мына акчасы. Калдыбы ошол акча? Ошол 4-октябрда берилген акча барбы, калдыбы? Жокпу? Biz 6 milyon so'm tegirегинде акча иштетипбиз шайлоого. Биримдик мекеним Кыргызстан, мекенчил 100 миллионнан 200 миллионго чейин иштетишиптир булар. Азыр биз баратабыз президенттик шайлоого. Bir жигиттики балам миллион сом болуп кетиптир. Кайдан алды? Ким төгүп атат? Кече жооп бериптир, пенсионерлер берип атат деп. Анан мен келгенде эмнеге арызданасыңар, пенсияны качан көбөйтөсүңөр деп. İşletip бүтүп ашып калганын берип атыпсыздар го. Не кереги бар аны көбөйтүп? Ишенесиздер да ушунга, пенсионерлер берип атат дегенге. Мен ишенбейм. Суроолор көтөлүп. Ошол суроолорго жооп берип атып, биз өзүбүздүн көз карашты дагы бир жолу тактап коелу. Өткөндөгү биздин максатыбыз кандай болсо, ошол максаттан кылдай да кыйшайбайбыз. Менин 20 жыл, 25 жыл баштагы сүйлөгөн сөзүмдү көрүп алып азыр кайдан, кайсы жерден сүйлөдүңүз эле деп сурайт. Ал бул баягы 20 жыл өттү аны сүйлөгөнүмө. Бүгүнкүдөй угулат дейт. Эмнеге? Себеп принцип бирдей. Биз өзгөрткөн жокпуз сөзүбүздү. Барбы суроолор? Я. Кандай? Мен ага жерге чыгыш үчүн акча керек. Бая пенсионерлер жалгыз садырга бере бербей, мага да берсеңер, мен дагы телевизорго чыгайын. Билбейм, Токтогулдан сураштыргыла да. Mikrofon жоқ bu balдар? Суроо койду. Азыр. Рахмат. Рахмат. Сиз мени колдосоңуз, сизди жараткан Аллах колдогон болсун. Келиңиз, кимде суроо? Урматтуу Адахан Кимбустамбаевич, сизди чын жүрөктөн колдойм. Азыркы кезде Кыргызстанда татыктуу сиз гана болуп турасыз. Менде бир суроом бар. 6 январда теледебат болот десеңиз. Ошондо Садыр Нуркожоевич келбей койсо, сиз эртеңки күнгө чакырасызбы теледебатка? Мен аны барган жердин баарын эле чакырып атам. Алтысында кел. Менин бир канча суроолорум бар. Ошону же мен түшүнбөй атамбы, же кандай болуп атат, ошолорду тактап сурашып алайлы деп мен чакырып атам дайым эле. Билесиздер, ар дайым президенттик шайлоо болобу, парламенттик шайлоо болобу, телетаймаш болгондо мен ар бир партиянын жетекчисин чакырам. Көрөм, көзмө көз сүйлөшкүм келет. Мен бирөөнүн артынан сөз кылбай, өзү көзү жылтырап турса маңдайымда, ошол менен сүйлөшкүм келет. Ошол угуп атат да, ал менин сөзүмдү күндө эле угуп атат да. Дагы бир суроом бар. Темирдей тартипти киргизем деп жатасыз. Күч органдарына эбегейсиз чоң бийликти бересизби? Күч органдарына эбегерсиз чоң бийлик берилбейт. Күч органдарына мыйзамдын так аткарылышын талап кылабыз биз. Мыйзам, керемет мыйзамдар бар. Мына жерде майор мырза, подполковник окшойт. Мына ушу кишилерге карап туруп айтам да. Булар мыйзамды аткарыш керек, кишини эмес. Мен кече таң калдым. Ошто Жалал-Абадта Баткенде болуп келатабыз. Бүгүн президент эмес кишиге эмне мынча чыйылдап гаилер алдына түшүп алып качып жүрөт, чуркап жүрөт, билбейм да, түшүнбөйм мен. Ал өзү айтпадыбы, жөнөкөй бала болуп барам деди, туурабы? А жөнөкөй бала болуп келсе, жөнөкөй бизге окшоп эле келсе болбойбу? Жок, милиция тосуп алат дагы, кан какшатып, баарыны тосуп, ар бир жолугушууга кирип аткан кишинин телефонуна чейин текшеришип анан киргизип атат. Буларда андай мыйзам жок. Буларды байкуш кылып салды да. Мен милицияны өзүнүн ордуна койгум келет, аскерди өзүнүн ордуна койгум келет, мугалимди өзүнүн ордуна койгум келет, дарыгерди өзүнүн ордунда, маданият кызматкерлери өзүнүн ордунда болуш керек. Эч ким саясатка аралашпаш керек. Саясатка тек гана саясатчылар жүргүзүшү керек.
Анан сен бул жакка барасың, сен тиги жакка барасың деген кыйноо эч качан болбош керек. Өз эркибизди өзүбүз колубузга ала алабызбы, жокпу деген. Мана момундай болуп, тетиги жигиттей болуп, мен өткөндө келгенде дагы тартып турган, азыр дагы тартып турат. Мен ушул сөздү сүйлөй берем, булар тарта берет. Анан буларга буйрук берген генералдар бир нерсе болсо бир күн эрте качып кете берет. А булар кала берет. Ушундай болуп атпайбызбы? Мына бирөө МВД тараптан тартат, бирөө КМБ тараптан тартат. Не болду ушуларга эми? Зарыл ушундай болуп туруш. Мына кече өлкөнүн башына кыйынчылык түшкөн экен, Опунбаев бир сутка башта качып кетип калды. Таштап кетти бул балдарды. Кашкар Жунушалиев деген ички иштер министри буларды таштап кетти. Булар тура берет, алар жок. Ушунан жыйынтык чыгарбайлы өзүбүз. Анан булар буйрук аткарып атабыз дейт. Кээ бир саясатчылар мындайда ушулар тартып атса коркот да, мен кайра күчөйм да буларды көргөндөчү. Нак менин кыжырыма тийишет да туруп алып маңдайыма. Ай жигит. Турабы? Вот мана. Ушуларга уал болуп атат, ушуларга уал. Ушуну тартасын дейт, бер дейт, азыр ташыйып кечинде көрөт. Көргөндөн кийин бир нерсени түшүнөбү? Я. Түшүнөбү? Ага чейинкилер да түшүнүп келген ушундай болуп. Ушундай азаматтар. Кимде суроо бар? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, токтогул жергесине куш келиңиз. Сизге суроо жолугушууда президентке талапкер Садыр Нуркожоевич мындай суроо берди. Садыр, эгерде президент болбой калсаңыз эмне иш кыласыз дегенде Жапаров мен бизнесимди улантам деп жооп берди. Элди ойлобой өзүнүн жыргалчылыгын ойлогонун түшүнүп калдым дейт. Мен сиздей жетекчиге эл суусап турарын түшүнөм. Президент болуп калсаңыз кыргыз элинин келечеги үчүн абдан жакшы болот эле. Буюрса сизде болот деген ишеничтемин. Садыр Жапаровго берилгендей суроо сизге берилсе сиз эмне деп жооп берет элеңиз дейт. Болбой калсаңыз эмне кыласыз дегендеби? Ал жигиттин тажрыйбасы жок. Менин 3-чү жолу бараткан тажрыйбам бар. 11-чи жылы бардым, болбой калдым, бирдеме болдубу? Эч нерсе жок. 17-чи жылы бардым, болбой калдым, эмне болду? Эч нерсе болгон жок. Баягы эле баягы. Биз көргөндөй, билгендей айта беребиз. Биз жашоону Аллах канча өмүр берсе, ошончо өмүр сүрө беребиз. Ушундай эле уланат да. Анан ал жигиттен айырмаланып, менин бизнесим жок. Мен бизнес менен алек болбойм. Ар бир нерсе өзүнүн колунан келген ишти жасашы керек. Бизге бизнести жасаганды мүмкүн буйруган эместир. Ошондуктан жашоо улана берет. Эртеңки күнүңдө эмес, көз ачып жумганча убакыттын ичинде эмне болорун жараткандан башка эч ким билбейт. Мен мындай кылып жүрөм, андай кылып жүрөм деп айтуу өтө туура эмес болуп калат. Ким суроо берсе дагы рахмат. Телефонуңузду жазып кой турсуз. Рахмат. Барбы суроо дагы? Микрофон берилет, кимде суроо болсо. Жараткан дайым жакшылыктарда жолугушуп турган күндөрдү насип эткен болсун. Келечегибиз кең болсун. Жакшылыктарда жолугушуп жүргөндү бизге дагы Аллах буйруган болсун. Рахмат, бар болуңуздар. Азыр сөз сурап атат, келиңиз. Касиеттүү Кетмен төбө жерин жер деп кылымдарды карытып келе жаткан, өткөндөн таалим алган, ата-бабаларды даңктаган, касиеттүү салтыбызды наркты сактаган, уюткулуу улуу элдин урпактары, туугандарым, ассалому алейкум. Арбаңыздар. Мына сиздердин алдыңыздарга жаңы жылдын алдында жаркылдап жакшынакай тилек менен ушу элим үчүн акылымды азык кылсам, каруумду казык кылып кызмат кылсам, элди баштап жакшы ишке барсам деген ниет менен алдыбызга ат арытып, суу кечип, түштүктүн баарын түрө кыдырып Адахан мырза келип отурат. Эми Адахан мырзаны
Бүгін эле көрүп жаткан жоксуздар, көптөн бери билебиз барыбыз. Кайсы жагынан билебиз? Бу кишини башкасын коюп мен өзүмдүн пикиримди айтайын, туугандар. Менин да жашым 60-тан өтүп, пайгамбар жашынан өтүп калган кезим. Мени деле көпчүлүгүңүздөр тааныйсыздар. Мен курактуу агайын туугандар турасыздар, менден улууңуздар турасыздар, кичүүңүздөр турасыздар. Мен дагы жөн эле оюма келгенди балп ettирип сүйлөп коюуну туура көрбөйм. Ойлонуп туруп сүйлөйм. Элге ушул айтканым туура келеби, келбейби, кандай айтып атам деп өзүмө өзүм деп суроо берип атып сүйлөйм, туугандар. Мен сиздерге айтайын дегеним ушул. Мына шайлоону биринчи жолу эле өткөрүп аткан жокпуз. Былтыр ноябрь айында Сооронбай Шарипович Жээнбеков келген, билесиздерби? Былтыр келди эле ноябрда. Же мурдагы жылы. Мына ошондо мынау актовый залда эл менен жолугушканда айттым эле. Сооронбай Шарипович, шайлоону эгерде таза өткөрөм дей турган болсоңуздар, мына күзүндө парламенттик шайлоо келатат. Ошондо биринчи кезекте агитаторларды жок кылыңыздар, штабты жок кылыңыздар. Агитация жөн эле телевизор аркылуу, радио аркылуу, газеталар аркылуу жүрсүн. Жолугушууга канча талапкер болсо, ошончо талапкер чогуу келсин. Элдин алдына катарынан туруп алып, анан кийин секин айтсын программасын, жалпы келели угалы, анан ошол жерден таразалап туруп кеткидей бололу. Концерт шоу деген болбосун деп. Анан эми ал киши аны аткарбой коюп, этегинде күзүндө жанагы окуяны көрдүк барыбыз. Эми жаңы бийлик койгондон кийин мен дагы ойлодум эле да. Ушу жаңы бийликтегилер дагы ушундай кылып, ушуну эске алып, ушуну уккан болуш керек, ошондой кылат болуш керек. Таза өткөрөбүз деп атат. Таза өткөргөндө кантип таза өткөрөт? Ошонун жол жобосун нак так айтыш керек да. Мына ошондо адам ишенет. Мага бир дагы бийлик башындагылар ушундай нерсени так айтышкан жок. Ошондуктан мен ишенбейм. Мына бул жерге ошондой мына 18 киши аттанды. Бел байлап. Ошо 18-и чогуу келип турганда сонун болот беле? Кандай дейсиздер? Чогуу келет элек, угат элек, бардыгын тең угуп көрүп, анан өзүбүз секин талдап кете берет элек. Азыр эмне болуп атат? Бардыгын тең мүмкүнчүлүктөрү бирдей эмес экен. Ар ким акыбалына жараша келип атат. Анан кийин биз болсо баягы баштан өтүп калыптыр. Тандап келет экенбиз, тандап сүйлөйт экенбиз. Мына ошентип иркелип атабыз, туугандар. Бул калыстыкка жатпай калат. Мына бул жерде калыстыктан тайып баратканыбыз кашкайып көрүнүп турат да. Анан эми мына ушундай бийлик башындагылар калыстыкты орноткон күндөн баштап бизде акыйкаттык болот деп мен үмүттөнөм. Ошондо гана ишенем да. Анан мындай болбогон жерде баягы эле бизге чоң упчуну салып коюп, ушуну соруп, секин эрмек кылып жата бер дегендей бизди алаксаттуу. Мен эми 18-ине тең ийгилик каалайм. Бардыгы тең ошо билек түрүп, кокуй деп өздөрүнө ишенип, жакшы тилек менен аттанып атышат. Эми ошонун ичинде бул жерде Адахан мырза келип отургандан кийин Адахан мырза жөнүндө бир ооз айткым келет. Эмнесин? Бу кишинин чындыгында ыманынын тазалыгын. Менин чоң атам Ыбыш раматылык айтар эле да. Эл башындагы хандар, падышалар нысаптуу болбосо бул элдин шору деп. Бизге ошондой нысаптуу башчы келбей атат. Ошондуктан шорубуз көп болуп атат, туугандар. Мына ушу Адахан мырза барса, ушу болот эле, ушу киши лайык келет эле. Мен атамдын айтканын дайыма эстейм да. Мына нысаптуулугун билип турам бу кишинин. Экинчи, тартип болмоюнча, кайсы жерде болсо тартип, ошол жерде болот иш. Ийгилик ошол жерде болот. Анан ошо тартипти ким башташ керек? Биринчи адам башташ керек. Сиздер жакшы билесиздер. Раматылык
Нұрғазы Біримқұлов деген ағай айтшы да, қай жерде болса тазалық, ошол жер тұрат тазарып деп, жашарып деп. Ансыңары қай жерде тазалық болса, ошол жер жашарат, өнөт, өсөт. Мынау мектепте көп жыл директор болған Жолдошев, Насир Жолдошев ағай, то есть Насиров Жолдош ағай. Айтар эле, командири қандай болса, солдаты дал ошондой болот деп. Ошон үчүн биздин командирибиз, падышабыз, биз ошого карата түздөнөбүз. Падыша кандай болсо, анын министрлери, жан-жокөрлөрү, жанындагылар ошого жараша түздөнөт тугандар. Мен ушундай түшүнөм. Вот ошондуктан биз биринчи кезекте ошондой адамды эл башына алып барганды тандап үйрөнүшүбүз керек. Маселе ушул жерде турат. Маселе мына ушул жерде турат. Анан көпчүлүк туугандар ушу шайлоого кайдыгер карайбыз. Бола берсин, кимиз болсо, анысы болсун. Мен оокатым Кудайга шүгүр өзүмө жетиштүү. Мен аларга көз каранды эмесмин. Ансыта оокатым өтөт. Мына ушундай көз карашта болбошубуз керек да. Барбай да койгон адамдар бар шайлоого. Жана сатылгандардын бардыгы тең ошо барбай койгондор. Анан кийин каадаланып, кой, муну алып кой, муну машинага түш, барып кой деп анан кийин ошо эктен башталат да анан жанагындайлар. Мындай берки жолдун иштин бардыгы тең. Мана ошондуктан ошону коюп туугандар. Баралы деп, анан бардыгыбыз тең бир кишидей болуп барып, ошо 18 тең жакпаса, 18 тең жакпайт деп туруп каршы сызып койгула. Же болбосо арасынан тандап туруп бирөөгө добуш бергиле. Ошондан кийин адамдык өзүбүздүн жоопкерчилигибизди билген болобуз, өз милдетибизди аткарган болобуз. Келечекке балдарыбызга кам көргөн болобуз. Ушундай мамилени жасабай атпайлыбы? Мен бу киши менен чогуу иштешкен эмесмин, Адахан мырза менен. Чогуу жүргөн эмесмин. Мына өзүм бу кишинин кылган ишин көрүп отуруп, жактырып, ошолордун арасынан. Анан ошол үчүн мен бу кишинин жакшы жактарын, жанагындай жактарын айтып жатканым ошол. Жанагы Акаевдин убагында 1-класстан 4-класска чейинки тамак берүүгө тыйын таппай токтоп калган. Мына ошондо ушул кишинин көрсөтмөсү менен, тапшырмасы менен ушул кайра ишке ашкан. Мына ушундай өткөндө Садыр Нуркожоевич өзү деле айтпадыбы өзгөндө. Бу кишинин бир топ мыйзамдары чыккан көп. Ошо мыйзамдар жакшынакай иштеп атат деп. Мен үйдө отуруп алып мына кээ бир мыйзамдар туура эмес чыкканда өзүм капа болом. Демек ошол мыйзамды туура эмес чыгарган авторду жазалаш керек. Өзүнө ылайыктап, анан кийин мыйзамдар бири-бирине карама каршы келе турган кылып чыгаргандан кийин андай депутаттын бизге эмне кереги бар? Депутат болуп алып ошол жерге барып анан башка кызматка кетип калып атат. Аны токтотуш керек. Депутат болдуңбу, 5 жыл бою депутат болосуң, 5-жылы отчетту бересиң, бааңды аласың, анан ошондо эгер начар боло турган болсо, эч бир мамлекеттик, анан муниципалдык кызматка жетекчи болуп барбайсың. Өз оокатыңды кыл деп койсо, мына ошондон депутаттар ойлонот болчу. Мына ушундай мыйзамдарды чыгарбай атат. Ошондой мыйзамдарды чыгарып бардыгын тең тискиндей турган адам азыр биздин алдыбызда турат. Бардыгын тең тартипке келтирип кое турган. Анан элдин алдында сөз берип кое эле тияк барганда башкача кылып коюп атпайбы? Анан алаканыбызды чаап отуруп калып атабыз. Кимге барып арзанарыбызды билбейбиз. Арзанган менен арзыбызды уккан киши жок. Сотторду мисалы кантип акыйкаттуу кылабыз десе, кече күнү Садыр Нуркожоевич айтат элдин алдында. Аны ошол тармактагы специалист адамдар менен кеңешип көрүп чечебиз деп. Мен ойлонуп атам. Эмне үчүн алар менен кеңешип отуруштун кажаты бар? Сотту жанагы курултайда шайлай турган кылыш керек. Эл шайласын. Ал эми областтык, региондук, райондук сотторду дагы мына ошо райондогу эл шайлаш керек. Менин көз карашым. Кандай дейсиздер? Мына ошондо анан соттор анан тискини тартылат. Сотторго сот процессине заседательдер шайланып барып катышса, заседательдер угуп турса, судья өзүнчө чечим, өкүм чыгара албайт. Бул экинчи сунушу. Үчүнчү сот 3 жолу туура эмес өкүм чыгара турган болсо, ал сотту ошол соттук системадан, судьялык системадан
кууп чыгыш керек. Болду. Тазаланабыз. Эмне үчүн ушундай конкреттүү сунуштарды айта албайт азыркы бийликке бараткан адамдар? Эмне үчүн мындай өздөрүн соттун мындай кылып тазалайм, налогтун мындай кылам, караларды мынтип агартам, актарын ого өтер минтип агартам деп эмне үчүн план түзүп алып чыкпайт, мен таң калам. Үйдө жатып алып мен план түзүп отурам. Пенсионер, эч кимге керегим жок, мисалы азыр. Анан эми ошон үчүн урматтуу туугандар, мен сиздерге айтарым, адамды тандай билишибиз керек. Мына бүгүн мал базар, малда барып малды тандап келдиңерби? Малдын арык, семизин, кыял жоругун, саап атканда тебирбей турган жагынан өйдө карап аласыздар, туурабы? А эмне үчүн башчылардын ошондун карап мындай тандаганга жарабайсыңар? Мынау башчы мындай экен, мындай артыкчылыгы бар экен, мунаунун мындай кемчилиги бар экен деп сынаганга болбой, ошого акылыңыздар жетпейби? Жетет? Жетет мына, туптур айтасыздар, жетет. Бирок башка жагы ойноп кетет, Мына, мен ошон үчүн урматтуу туугандар, сиздердин алдыңыздарга чыгып, ушу ичимдеги, көкүрөгүмдөгү ушу нерсени айтайын дедим да. Туура көрөсүздөрбү, туура көрбөйсүздөрбү? Эгерде ашыкча айткан болсом, мен сиздерден албетте кечирим сурайм. Анан менин өзүмдүн көкүрөгүмдө көптөн бери өйүп жүргөн нерселер ушул. Эми көп убактыңыздарды койдум окшойт. Бирок мен эми сөзүмдүн акырында ошо Адахан мырзага бата берип койсом, кандай дейсиздер? Болот, эмне үчүн болбойт? Ошо бериңиздер деп күтүп турат. Мен анда бир аздан кийин, анан кийин этегинде берейин батанын да. Мен Жамиля Бабанова, белгилүү журналистмин. Кесиптешим келдиңиз. Аябай сиз азыр эле президент болгондо сүйүнүп атам. Мен бир эле маселем бар. Бул жерде укук коргоочу, акыйкатчы болуп иштейм көп жылдан бери. Анан кийин бул жерде жетим жесир бечаралар көп. Балдардын башына иш түшкөндө эле мен үй болбой эле кабинет болгон ыйлап сыктап келишет. Мен өзүм боорукермин да. Бизден Аша деген бир балекет өсөт, ушул өзгөрүш айыл мен көрө элекмин. Токтолдо Москвадан бери жашап келдим. Анан кийин бейбечаралар мени издеп келет. Түнкү саат 2-де конокко кетти элек, эшик таңкылдаганда балам ачып эселе 4 милиса 100 грамм нашаны салып коюптур деп. Анан эртең менен 4кө чейин ыйлашат. Мен шүмүрөйүп ушу Ровдун алдына келем. Кана начальнигим, тиги кана, мына кана деп анан ошонтип айтышып отуруп, сразу эле баланы колума салып бербейт экен. Эртең менен бир таң атканда 7-де жулкулдатып 30 киши мени алып барат. Кечке чейин кырылышып, мыйзамды, законду түшүндүрүп отуруп, баланы деле тааныбайм, көргөн эмесмин. Ошонтип отуруп мен таяк арыстанан буякка барам. Президентский аппаратка барам, өлбөгөн жерде калам деп акырында күчкө салышка туура келет. Ошентип кырылышып отургандан кийин мындан 5-6 жыл мурун өтүп кетти. Эгерде ушул бала дагы наша менен түшсө, ордуна Жамиля Бабановну сизди отургузуп камайбыз деди. Ошондон бери жүрөк жок, качан камалып калам деп, баягы баланын жалдырап бет башын өпкүлүп, эч балекет үйүңөн чыкпа отур деп камалбай келатам да, балам тынч болду. Анан ушул жагын алды 10 жыл, 15 жылдан ушу тергөөчүлөр, милициялар иштеп койду. Эгерде Кудай буйруп насыбыңыз көтөрүлүп бешене да жарк этип бир жылдыздай ачылып кетсеңиз, ушу тергөөчү милициялардын бирден гана акча санагандай өткөрүп берет элем. Буларды орун которуш керек. Улам жаңысы келгенде ал көнгүнчө дагы башка эмелер болот да. Анан бага келгендер акча топтоп кыны калып, Жамиля Бабановну жаза берсин. Жалгыз эле укук коргоочу акыйкатчы колуна эмне келет эле деп. Эми менден да коркпой калышты, мурун сизден коркуп турчу эле. Ушул наша жагын, уровдуларды бир эске алып койсоңуз. Азыр начальник 2 ай болду, жаңы келди, мен тааныш элекмин. Арасында жакшы да милициялар бар. Мен өзүм салам айтып жүргөн, бардыгын эле коллективде жамандойм. Эми бир 10 чакты учуңдаган эмелер чыгып атат, ушуларга алым жетпей атат. Ишиңизге ийгилик каалайм, жарк этип бешенеңиз ачылып, ушул жерде эми арты тойго айлансын. Баарыбыз эле куттуктап калалы телефон аркылуу. Өмүрүңүз узун болсун, жаныңыз темирдей узун болсун. Мына Бакенекең айткандай бактылуу болуп, ушу бейбечараларды жана жетим жесирлерди сизге мен да ишенип турам. Москвадан окуп бүтүп келдик, Москвадан иштедик. Бешенең ачылсын, темирдей жаның бекем болсун. Рахмат. Рахмат эжеке. Эми агайга сөз берели, бата берсин, Рахмат. Келиңиз. Мен бир эле мүнөт сүйлөйүн, урматтуу агайын туугандар.
Mına hazır 18 talapkер çıkıp atat. 18 talapkerden özünün kuyarmandары var. Sıylagan hurmattagan adamdары var. Ana biz emin üçün bir-birimizdi kıstaşımız gerek de men süygöndü sen de süy depçi. Men süybөгөндү sen süybей атасың, sen душман деген ойго келип атабыз да карапайым элдин арасында. Эмне үчүн андай болуш керек? Ар кимибиз ошол талапкерлерибиздин жакшы жагын айталы, жетишкен жагын айталы, адамгерчилигин айталы, келечегин айталы. Анын жаман жагын айтып кереги жок. Айланайын туугандар, жөн эле жакшы көргүлө, жөн эле сыйлагыла, бирөөнү жаман көрбөй, жөн эле бар жакшынакай добушуңарды бергиле дагы, татынакай болуп жүрө бергиле. Eldi buzub atpaysыңар, özüңөр buzub atpaysыңар. Bular bölgön jok sizlerdi. Prezidentke talapkerler je kandidatlar bölgön jok eldi. Özüңөр менен özüңөр bölünүp atasыңар. Андай kılbagıla. Андай kılbagıla altındarım. Eldin ıntımagı kayakta turat. Sıylagan adamına sıyındı görsöt. Eger başkalardı jaman görsöň unçukpayla koy, eşteke debeyle koy. Kanday deysiңер altındarım? Anan oşonu menен biz Kırgız eli kılımdardan beri yaşap kele atpayбыз. Oşon üçün ıntımaqты birinci el jazaş kerek. Bekter ketet bel kalat. Bekter ketet el kalat. Betege ketet bel kalat deydi. Oşondan aylanayınlar. Eң irde ıntımaqты elder özüңөр jazagılar. Gelip alıp turandan keyin biröөнүн kişisi berge turup alsa, anananı sınap karap, anananı bir jaman göz ne kılasыңар altındarım? Андай kılbagыл altındarım. Gereği yok. Bu nerede eneler turasыңар. Baldardı tarbiyelay turgan eneler turat. Baldardı tarbiyelay turgan atalar turasыңар. Anan oşondoy münözüңөр менен baldarыңa ырга эмне деп айтасыңар? Үйдөгү небереңерге эмне деп айтасыңар? Men jaman көрүп атам, ошол жаман көргөнү сен де жаман көрүш керек деп айтыш керек. Андай болбойт анан. Миллион, миллиарддаган калктар бар. Ошондо мен сиздерден сурагандарымга кылайын туугандар, ынтымактуу болгула. Бири-бириңерди колдогула. А бул Кудай Таала көрсөтөт. Kimdi kanday kılar, jaratkan Allah turat, görsötөt. Oşondan eң негизгиси bir-бириңерди силер жамандабагыла. Жетекчилер жамандаган жок. Мына өткөндө Садыр Нуркожоевич дагы Адакам Кимсанбаевич жөнүндө аябай сонун айтты. Адакам Кимсанбаевич бир жерде аябай сонун айтты. Мен Садырды бир тууган инимдей көрөм деди. Экөөбүз душман эмеспиз. Бирок мынандай жолго чыкты. Анан ошону жамандаган жок. Misali ben anan kemçiligin aytaram dedi. Ben ağazı olsam dedi. Bir tane olan ağazı olsam. Tuğra mes yolga uğratsam aytıp koş benim milletim de dedi. Andan sırtkarı bugünkü talapkerlerden en aksakalı Adakam Kimsanbayev bolup atat. Anan aksakalları daima tuğra mes baratkan yolda aytat da. Anı jek görüp canı jek jokotup koyun dep aytkan jok. Anan anı biri aytıp turuş gerek mi aytbaş gerek. Anan tuğrazını aytıp tuğra mes kılıp koysun anı düşman görüp olup atacak. Андай болбош керек агылайын туугандар. Туура нерсени айтып туруш керек. Ата балага айтат жакшы болду дейт. Эне кызга айтат жакшы болду деп. А унчукпай койсо ким айтат? Анан ошондой гана сөздөр болуп атат. Булар бири-бирине душман болуп өткөн жок. Бирок элдин арасынан чыгып душман кылып атат бири-бирин. Бири-бирине кайраштырып атат, өздөрү да кайрашып атат. Ушундан алыс бололук агылайын туугандар. Анан мен айтайын элем, Адаке менен мен чогуу жүргөн, канча жылдан бери бирге жүргөн адам катары айтам. Кайсы партия, мына мен сиздерге айтайын, мени 5-чи коюп Темирланбайке bir тыйындын кереги жок. Тетиги жака келесиз дагы бүт маданиятты, адабиятты, искусствону алып чыгышыңыз керек. Ошонун программасын иштеп чыгышыңыз керек. Ошонун мыйзамдарын алып чыгышыңыз керек. Жалаңгыда акча бийликтеп жүрүп качан маданиятты оңдойбуз? Качан биздин билим берүү тармагы оңолот? Качан мына искусство оңолот деп, мына менден bir тыйын албай, 5-чиге коюп, депутат болуп келиңиз дагы жалаң маданиятты алдыга алып чыгышыбыз керек деп отурат. Бул жаман бу туугандар. Oşun için ben buna Adakam'ın can dünyasına 1000 mertebe rahmat ayıp oturam. Birinci orunda ake madaniyatı koyuldu. Buna oşun için gelip oturam. O zaman akşam yok. Benim orduma gelgen adamlar bolgan. Adakam Kimsanbayev. Temiken akşası yok iken bir beçara iken orduna 300 bin bereli, 500 bin bereli bizde koyup koybayız. Buna oşundoylardı yolunda salgan hazır bir teyini yok. Onun da yaşına el, bunda çınığı elder menen gana yolukuşun ötkörüp duruyor. Buna o жерге ilgen jokpuz eşteke. Görüp oturasızlar. Jaynatıp hiç kim tap kelgen jokpuz. Buna o жерде çınılı ertenkiden ümit etken, gelecekten ümit etken, uşul elimizin jaşoobуздун, elimizin jaşoosu jakşı olsun, bala çakanın geleceği olsun, Kırgız elimiz bir jaşnaka jaşoого gelsin degen çınığı ertenkige kuygan, Kırgız eline kuygan adamlar gana gelip oturasızlar. Oşondan sizlerge çoğun rahmat, men bir nerse aytıp koydum, Adakam Kimsanbayev. Kapı bolboңуздар.
Капа болбаңыздар, ошондон айлан туугандар келиңиздер, жакшынакы болуп, бир туугандай болуп, ажырашпай, бөлүнбөй, таптыгы маданияттуу түрдө добуш берели, жакшынакай жүргүлө алтындарым. Мына Адакан Күнсанбаевич айтты, мага салгыла деп айткан жок. Салгыла, кимге салсаңар ошого салгыла. Только жамандабайлы, жаман көрбөйлө, салгыла чыга кылайындар. Ошону мен айтарым. Рахмат сиздерге чоң. Урматтуу Адакан Күнсанбаевич, токтоолу өнөрүнө куш келипсиз. Сизден мынтип элди аралап жүргөнүңүзгө биз ыраазыбыз. Өткөндөгү болуп өткөн шайлоодо дагы канчалык деген кыйынчылык менен жеңишке жеттиңиз эле. Ал тилекке каршы жана бай акчалылардын эсебинен болбой калды, жарабай калды. Мына азыр да президентке талапкерди коюп атасыз. Биз мына ушул жерде турган бирөөчү элчи акыйкат издеген элбиз да. Акыйкат асманда дейт. Өткөндө болуп өткөн Садыр Жапаровдун да эмесин көрдүк. Баары бир бийлик кыла берет экен да, биз кыргыз экенбиз. Биз сиз канчалык эмесе дагы майтарылбайсыз, сынбайсыз, ушуңуздан жанбайсыз. Ушул мүнөзүңүз бизге жагат. Элдик адамсыз сиз. Президент болбосоңуз да бар эл ичинде акыйкатты каалаган адамдарга сиз президентсиз. Токтоолу өнөрүнө куш келипсиз. Мына президенттикке аттанып жатасыз. Сапарыңыз байсалдуу болсун. Ишиңизде ийгилик болсун. Эч кандай чөкпөңүз, эч кандай майтарылбаңыз. Биз сиз менен ар дайым биргебиз. Кандай шарт болсун сизди колдоп беребиз. Рахмат келгениңизге. Саламатсыздарбы, урматтуу токтогул эли. Албетте жакшы сөздөр айтылып кетти. Мен дагы кичине кыстырма кылып кетейин. Жакшы сөздөр сүйлөндү. Өз оюмду жаштардын атынан жаш активист катары айтып кетким келет. Албетте Европада чет жакта көп жакта болдук. Ошол эле учурда мамлекеттен баягы кымыш мамлекеттери болобу, чогулуштар болгондо президент бул элдин жүзү катары таанылат. Ошол эле учурда сөзү менен ушул президенттикке талапкерлердин арасынан Адакан Күнсанбаевичти гана көрүп жатам. Дүйнөлүк деңгээли мыкты, ошол эле дүйнөлүк лидерлер менен жакшы иш алып барганга татыктуу инсан деп айта алам. Ошол анда 10 январда бул тандоо сиздерден. 10 январдагы тандоо, президентти тандоо бул келечекти тандоо деп айтмакмын. Барыңыздарга рахмат, келип бергениңиздерге. Тынччылык болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу Токтогул элинин тургундары, ата апалар, ага инилер. Мен өзүм да Токтогулданмын, толуктан болом. Мен мындан 10-15 жыл мурун эми элиң үчүн, жериң үчүн ойлонбогон инсан болбойт. Мен да ошо орто жашка жетейин деп калганда элибизге жакшы президент болсо, элибиз жакшы жашаса, келечегибиз болсо, балдарыбыз тентебесе деген ой менде да болгон. Ошондо отуруп бир жолу айтканмын. Бизге ушундай президент керек, бир 3 касиети бар киши болсо болду. Биринчи, ушундай адилеттүү, мекенин сүйгөн, темирдей тартипти кармаган киши болсо деп. Ошентсем, кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон инсан өзүбүздүн Абдылда акебиз, Абдылда Иманкулов. Тала эгер ушундай оюң болсо, сен анда Адакан Күнсанбаевичке барышың керек дагы, ошонун ой пикирин угуп көрүп, анда колдошуң керек деген. Ошол 10-15 жыл болду. Мен шайлоодо бардык учурда чын жүрөгүмдөн колдоп келатам. Ушул мен ойлогон жанагы 3 касиет ушул Адакан Күнсанбаевичте бар. Ошон үчүн мен колдоп келатам, туугандар. Анан менин убактыңыздарды албайын, Раматлык Чубагажыга бирөөлөр суроо берген. Сакал койсо эмне болот, койбосо эмне болот деп. Ошондо айткан. Сакал койсоң атаңа окшойсуң, сакал койбосоң эниң окшойсуң деп. Ансыгандай бизде азыр ма кандидаттар келатат, президенттик шайлоо болот. Ошондо баары инсан, ошол 18 тең инсан. Кимиси болсо дагы адам болот, президент болот. Бирок айырмасын айтып берейин. Айырмасы Адакан Күнсанбаевич болсо, жанагы мен ойлогон
ел күткөн адилеттүүлүк, тууганга, доско, куда сөйкө карабаган ушундай темирдей тартиптүү болгон элдин келечегиндеги бийлик болот. Айырмачылыгы. Эгер башка бөлөк бирөө келсе, куда сөйк, жора жолдош, тууган, кайын журт болот. Айырмасы ошол. Анан кечекили 3 партия. Азыр ушундайынан келатат го кайта эле. Кайта эле келатат го, көрүп турабыз кайданайындар. Мына мен ушун үчүн чуркап, күйүп жүргөнүм ушул. Туугандар эртеңки келе жаткан шайлоодо жүрөгүңүздөр менен. Эл оңолбосо президент эч убакта оңолбойт. Эл өзүбүз оңололчу. Акты ак дейлик, караны кара дейлик. Ушунда гана биз оңолобуз. Элибиз да оңолот, жерибиз да оңолот. Ана мен азыр айтайын деген да бир нерсе. Адахан Кимсанбаевди 30 жылдан бери жамандап келатышат. Качан жамандайт? Шайлоо учурунда. Шайлоо башталганда 30 жылдан бери эгерде күнөөлүү болсо, элчилеп суу кечип качып кеткен жок. Учакка түшүп качып кеткен жок. Жүрөт го. Качанда болсо элдин башына кайсы жерде иш түшсө, жүрөт го. Камабайбы? Минеги күтүп отурушат муну. Камабайбы? Жок кылбай бир кишини эмне? Таза экен 30 жылдан бери келатат го. Көрүп турабыз кайданайындар. Акты ак дейлик, караны кара дейлик да. Не дейсиздер, туурабы? Рахмат айданайын элим. Ушу жакынкы мына шайлоодо ушуну акты ак, караны кара деп шайлайлычы. Анан эртең айтабыз, дагы бир айтайын. Бизге дагы Адахан Кимсанбаевич келсе, жанагы депутаттар айткан элита ушу сиздердин араңыздардан чыгат. Элдин арасынан чыгат. Эл күткөн элита болот. Эгер бөлөктөр келсе, жанагы эл айткан, ат койгон элиталар ошолор эле келет. Мына айырмасы. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Сизден күтөбүз президенттикти. Аман болуңуз, бар болуңуз. Кудайым өзү колдосун. Абыдан тап туп-туура сөздөр айтылды, туугандар. Эми мындан артык кандай айтыш керек? Андан көрө жыйынтык кылалы, бата берип коелу. Капа болбойсуздарбы? Туура эле болобу? Кана эмесе көтөрөлү билекти, жакшы тилекти айтып Кудайдан кабыл болушун тилейли. Адахан мырза, саламат болуңуз, сак болуңуз, ак буладай ак болуңуз. Эл үчүн кылып кызматты элим деп ийилип туруңуз. Мына ушу ак караны ажыраткан адилеттүү башчы болуңуз. Сизди Кудайым өзү колдосун, ишиңизди оңдосун. Жолуңуз ачылып, жолдошуңуз кыдыр болсун. Ооматтуулардын ооматы оошсун. Сиз жүргөн жерде периштелер уяласын. Жаңы жылдын алдында турабыз, жылыбыз сүткөл, майкөл жыл болсун, берекенин жылы болсун. Элибизде ынтымак, ыраскерчилик, ыймандуулук орносун. Урматтуу элим, тапканыңыздар эгиз болсун. Телегейиңиздер тегиз болсун. Тагдырыңыздарды, келечегиңиздерди ойлосоңуздар, шайлоо күнү добуш берген саныңыздар 8 болсун. Кудай ушу тилегиңизди берсин. Дайыма түшүңүздөргө 8 сан кирип турсун. Амин. Бар жакшыларыңыздар. Жакшылыкка жолдошуу. Мейли, жакшы келгениңиздерге чоң рахмат. Жакшы барыңыздар.